орто баадагы темадагы видеобузга келдик. Азыр ушул учурда тартып кетейин. Бүгүн 11 октябрь 2020 жыл апта күнгө жекшемби биз Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан сиздерге видеолорду тартуулап жатабыз. Биринчи ушул Mercedes-Benz E-класстан баштай берейин. Ага чейин биздин видеолорго класс басып комментарий калтырганда сөз унутпаңыздар демекчимин. Эч жок дегенде комментарийде кайсы шаардан көрүп атканыңыздарды деле белгилеп койсоңуздар, бул деле жакшы. 2003 жылы чыгарылган. Басы 400 000 сом. Коробка автомат. Аркасында фаркоп бар, заводской. Жана парктроник датчиктер дагы коюлган. Мына жабык, мындай эле көрсөтөйүн. Audi A6. Туманиктер бар. Bir 1999 жылы чыгарылган, объемы 2.4, мындай эсим байланыш номерлери. Коробка автомат, люк бар. Подлокотник бар, климат-контроль, электронный дисплейде. Айтылыш баасы 290 000 сом деп атат. Mercedes-Benz C-класс 2000 жылы чыгарылган, объемы 2, коробка автомат. Баасы канча болуп атат? 320 000 сом. Салон көрсөтүп коелу. Вложение бар? Вложение ходовой жасаш керек. Ошо ходовойлорун жасатыш керек деп атат, чыгымынан. Mitsubishi Pajero деп дагы комментарийде сурангандар бар эле. Мына көрүп атабыз, өзү бул муналар сейрек кездешет. Бирок алдыда чыгып калды, мына тартып коюп атабыз. 1998 жылы чыгарылган, объемы 1.8, 4 ВД. Басында жазып койгон экен, эси азамат. Толук маалымат калтырып 350 000 сом. Мындай там үстүндө да багажник бар. Овалы деле, бирок өзүнүн жылына жакшы сакталган. Салонун эми мындай көрсөтүп коеюн. Салону деле жакшы. Отургучтарында жыртык жерлери жок. Жакшы эле аккуратный минген экен эси. Toyota Avensis универсал, оң руль. 2004 жылы чыгарылган, объемы 2. Баасы 380 000, 350 000 деп атат. 350 000 сом. Дискаларда бир башкача экен. Заклепкаларда. Салону. Пробег канча болуп калды? 250 000 километр экен. Болду. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов. Комплектация Elegance. 1999 жылы чыгарылган, объемы 2, коробка автомат. Басында жазып койгон экен, $4200. Люк бар. Honda CR-V 2, сол руль. 2002 жылы чыгарылган, объемы 2.4, газ, бензин, баасы 550 000 сом. Коробка автомат.
Hyundai Starex. Bir 1997 жылы çıkarılgan, объемы 2.5, bası 250 ming so'm. Honda CR-V 2 Amerikanец. 2003 жылы çıkarılgan, объемы 2.4, коробка автомат. Мындай багажниктер бар екен, рейлинг. Эки дөңгөлөк кандай, кышкыбы же жайкыбы? Кышкы экен, жаңы дейт. Мына салону, монитор бар, пионер деген коюлган экен. Подлокотник, 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Айтылыш баасы $8000 деп атат. Honda CR-V 1, sol rul. 1999 жылы чыгарылган, объемы 2, коробка механика. Басында жазып койгон 370 ming сом. Chevrolet Lacetti. 2003 жылы чыгарылган, объемы 1.6, коробка автомат. Айтылыш баасы 250 ming сом деп атат. Mercedes-Benz Vito. жылы чыгарылган, объемы 2.2, баасы 320 ming сом. Toyota Corolla Verso. Шунда комментарийде сурангандар көп эле. Төрт дөңгөлөктөн кышкы мындай куюлган жистерде протекторлор жакшы экен. 2008 жылы чыгарылган, объемы 1.8, коробка механика, есим байланыш номери. Жакшы көрүнбөй атса 755 17 77 76. Басын канча дедиңиз? $8,5 миң деп атат. Басы. Арка жагында 4 партроник датчиги, бамперинде тагыраак айтканыбызда. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, электро күскүлөр, мультируль, круиз контроль, бул жерде, могу жерде ограничитель менен. Монитор өзүн Toyota оригинал. Подогрев сидений жок экен. Климат электронный. Chevrolet Lacetti. 2008 жылы чыгарылган, объемы 1.6, коробка механика, есим байланыш номери 554 83 40 50. Айтылыш баасы 300 ming сом. Дөңгөлөктөрүндө көрсөтүп коем, ушундай экен, төртөө тең. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, климат контроль, электронный монохромный дисплейде, мультируль. Подлокотник да бар. Chevrolet Aveo. 2012 жылы чыгарылган, объемы 1.5, газ жабдыгы да коюлган экен, газ бензинде, коробка механика, есим байланыш номери 709 47 90 60. Баасы 200 канча? 280 ming сом. Кеми бар дейт. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү, могу жеринде да ошол датчиги. Бир кнопканы бассаңыз өзү автоматтык түрдө газга которулат, кайтара бассаңыз бензинге дагы. Кондиционер бар, гидравлика болот. Буларда айдоочуда airbag бар. Hyundai Getz, туманниктер бар. 2002 жылы чыгарылган, коробка автомат, кыймылдаткыч көлөмдүү.
1.5 болобу? 1.5 belgili var. 1.4 ha? Yok 1.5. 1.5 mi? Tane 1.5. Doğrusu var. Kılık da bu. Aha. Есім байланыс номерін біросын озек айта кетейін. 553 066 770. Төрт дөңгілі өтен қышқы. Шундай қойылған жестерді. Подогрев сидений жоқ. Кондиционер бар. 270 миң деп отқан? 240 миң, да кеми да бар. Бағылышты оғанда? Себебі басында эле өтө деле жакшы эле айтып атат, мындай кымбат эмес. Канча кылышты бербедиңер дегенде? 220 кылды бербедиңер. Жакшы. Кичине кошот экенбизден да? Кичине кошсо бере берем деп атат. Hyundai Getz туманниктер бар. 2002 жылы чыгарылган, объему 1.4, есім байланыш номері, коробка механика. Айтылыш басы 230 миң сом. Салон көрсетіп қойын да. Подогрев сидений жоқ екен, орточа комплектацияда. Chevrolet Cruze'ду сұранып отқандарға издеп атып, мына жерде bir Cruze'ду көріп қалдым. Шу видеоның ақырында болса да, шуны болса да тартқанша кетейлі. Маки, Chevrolet Cruze. Туманниктер бар. Төрт дөңгілі өтен қышқы, протекторлары жақсы, шыптары да бар екен. Шунда қойылған жестерде 2012 жылы шығарылған, объему 1.8, коробка автомат. Так, азыр арқаңқы көрінішін көрсетейін. Партроник датчиктер да қойылған екен. Ассаламу алейкум. Қанша да отасыңар? 450 миң сом. Кореец бі же Россиядан бі? Кореядан кен. Пробеги 152 411 километр. Жақшы. Өзімден да айта кетейін. Біздің канал розыгрыш ойнап жатат, урматтуу көрүүчүлөр. Өзү аяғына деле келип калды. Көп орындуктар сатылып бүттү. Аз эле калды. Бул убакытка чейин ушу өзү негизи 4 айга жакындап калды. Баштаганыбызга. Алган адамдарга кыжалат болбоңуздар. Биз аягына чейин чыгармакчыбыз. Чыгарабыз, Кудай буйруса. Ең башкы байге болуп туруп, бул Honda Accord 2006 жылы чыгарылган. Жана телевизорлар бар, чоң экрандагы 5 дана Xiaomi Redmi 9 Note телефону. Азыркы мезгилде ең актуалдуу телефондордон бири, мындай көп сатылуудагы. Жана 5000 сомдон 5 ошондой конвертке салынган белегибиз дагы бар. Oyunun шарттын эрежелерин атайын видео чыгарылыштар жасаганбыз. Түз эфир деген темаларда көрсөңүздөр болот. Жана ошол жерде берилген телефонго чалып дагы эгер жооп бербесе билдирүү калтырып кетсеңиздер болот. Голосовой же текст түрүндөгү ушундай оюн жөнүндө толук маалымат алып алайын деп калтырып койсоңуз, биздин ошол организатор жигиттерибиз ошол сиздерге кайтара чыгып, өздөрү колу бошогондо сизге түшүндүрүп бермекчи. Уматыңыздарды сынап көрүңүздөр. Bir орындуктун баасы 500 сом болуп атат.